Ошол себептен мусулманга эң милдеттүү болгон нерсе мунун маанисин, туура маанисин үйрөнүш керек, анын шарттарын үйрөнүш керек, аны бузуучу нерселерди үйрөнүш керек. Эми бул алым ушул бөлүмдө ушул ла иляха иллаллахнын туура маанисини чечмелеп берет. Биз бул далилдерин окурдан мурда бул 4 аят алып келди. 4 аят, 1 хадис. Далилдерин окурдан мурда ушул ла иляха иллаллахнын туура маанисини жана ошондой эле анын түркүктөрүнү жана ошондой эле анын шарттарын алып өтөбүз, анан далилдерди окуйбуз китептеги. Бул ла иляха иллаллахнын мааниси, туура мааниси эмне? Ла ма'буда бихаккин иллаллах. Сыйынууга татыктуу жалгыз Аллахтан башка эч бир зат жок. Сыйынууга татыктуу деген сөз негиздүү. Муну каяктан аз келет иншалла. Мунун маанисинде сыйынууга чыныгы татыктуу Аллахтан башка эч бир зат жок деген маани. Ла иляха иллаллах деген ушул мааниде. Мунун мааниси неге татыктуу деп айтып атабыз? Анткени сыйынууга Аллахтан башка зат жок деп татыктуу деген сөздү айтпасаң эмне болот? Аллахтан эмне жалган болуп калат. Аллахтан башка сыйынылган нерселер көп. Чынбы? Аллахтан башка сыйынылган бут бар, пайгамбар, периштелер, ошолордун баарына адамдар сыйынып кеткен. Бирок ошолор сыйынууга татыктуу эмеспи? Татыктуу эмес. Демек, ла иляха иллаллахнын туура мааниси чыныгы сыйынууга татыктуу Аллахтан башка эч бир зат жок деген маани. Эми бизге айтыш мүмкүн каршылаштар, силер бул маанини каяктан алдыңар депчи? Бул маанини каяктан алдыңар десе, бул жөнүндө көптөгөн аят хадистер келген. Ушул ла иляха иллаллахнын туура маанисини баяндаган көптөгөн аят хадистер келген. Ошолордон Аллах Таала Куранда айтат: "Залика би анна Аллаха хувал хак ва анна ма яд'уна мин дунихи хувал батил." Залика би анна Аллаха хувал хак ва анна ма яд'уна мин дунихи хувал батил деп бул Хадж сүрөсүнүн 62-аятында Аллах Таала айтып атат. Чынында Аллах Таала бул акыйкат дейт. Аллах Таала чындык, Аллах Таалага ибадат кылуу, кулчулук. Аллах Таала чыныгы илах дейт, сыйынууга татыктуу зат. Ва анна ма яд'уна мин дунихи хувал батил. Ал эми Аллахтан башка сыйынылган нерселердин бардыгы жараксыз деп Хадж сүрөсүнүн 62-аятында айтты. Ошондой эле башка аятта келет, Лукман сүрөсүнүн 30-аятында: "Залика би анна Аллаха хувал хак ва анна ма яд'уна мин дунихи батил." Ошол эле байында чын албетте Аллах Таала бул акыйкат дейт. Аллахтан башка сыйынылган нерселердин бардыгы не? Жараксыз деди. Ла иляха иллаллах мааниси, демек туура мааниси ушул аятта тасталган. Аллах Таала акыйкат, чыныгы сыйынууга татыктуу зат, Аллахтан башка сыйынылган нерселердин бардыгы жараксыз деп. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте, баарыбызга белгилүү болгон хадисте, Муслимдин риваятында жанагы пайгамбарыбыз ислам дини 5 түркүгө курулган деген, Ошондо биринчиси шахадату алла иляха иллаллах. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп күбөлүк берүү деди. Ошону башка бир риваятында келет, Муслимде келет. Шахадату алла иляха иллаллах вал куфру бит-тагут. Ошол Аллах Таала сыйынууга татыктуу деп күбөлүк берүү жана Аллахтан башка сыйынылган нерселердин, Аллахтан башка ваюкфару бимадунаху жана Аллахтан башка сыйынылган нерселердин баарына кафир болуу деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтты. Демек ушул маани туура маани. Эми туура эмес маанилер кандай? Кээ бир адашкан жамааттар айтат: Аллахтан башка жаратуучу жок деп айтат. Аллахтан башка жоктон бар кылуучу жок деп айтат. Аллахтан башка аламдарды башкаруучу жок деп айтат. Анан ушул туура эмес түшүнүктүн негизинде туура эмес амалдар келип чыгып атат. Аллахтан башка жаратуучу жок деп туруп, анан кийин ибадатта Аллах Таалага ширк кылып атат, ойлуяларга, башкаларга. Анан айтасың аларды: "О, кылып аткандарың ширк" десең, алар айтат: "Жок, ширк эмес, ширк деген мен ла иляха иллаллах деп айтып атам. Кантип мен кылганым ширк болот" деп айтат. Ла иляха иллаллах деп айтып атасың, сен ошо ла иляха иллаллах маанисин туура эмес түшүнүп атасың. Ла иляха иллаллах маанисин эмне деп айтсаң, Аллахтан башка жаратуучу жок деп айтат. Демек мен Аллахтан башка жаратуучу жок экенин мойнума алып атам, анда менин кылганым ширк эмес деп айтат. Түшүнүктүүбү? Бул ошо туура эмес түшүнүктүн жыйынтыгынан келип чыккан нерсе. Эгерде ошолор туура түшүнсө, ла иляха иллаллах деп айткан адам
Аллахтан башкага эч бир ибадаттын түрүн арнабаш керек экенин түшүнсө, анда ушул ширкти түшүнүшмөк. А эгерде ла иляха иллаллахтын мааниси Аллахтан башка жаратуучу жок деген, Аллахтан башка аламдарды башкаруучу жок деген мааниде болгондо, анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кезиндеги мушриктер аны кабыл кылышмак, аны четке какмак эмес. Анткени бул белгилүү нерсе, Куранда көптөгөн аяттарда келген. Пайгамбардын доорундагы Абу Жахал, Абу Лахаб жана ошондой эле мушриктердин баары Аллах жаратуучу, Аллах өлүм берүүчү, Аллах жашоо берүүчү деп, Аллах асмандарды башкаруучу деп бүт мойнуна алышкан. Чынбы? Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ла инсалдахум ман халакас самавати вал арда ла якулуналлах". Эгерде алардан жер асманды ким жаратты деп сурасаң, Аллах Таала деп айтышат деген. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга эмне деди? Силер бир келиме айткыла, ийгиликке жетесиңер деди. Ошондо алар эмне айткының десе, "Кулу ла иляха иллаллах". Силер ла иляха иллаллах деп айткыла десе, алар жооп беришти: "Ажа'ала ал-алихата илаху вахида инна хаза ла шай'ун уджаб". Чын бул эмне биздин ушунча сыйынган нерселерди, ушунча алихаттарды жалгыз илах кылып койбос керек. Мындайча айтканда, бир эле затка сыйынгыла деп бизди ошол нерсеге чакырып атабы? Бул чынында таң калыштуу деп четке кагышты. Демек, мушриктер ла иляха иллаллах мааниsin түшүнгөн. Алар араб болгон, өтө сөзгө чечен, багындай кыйын сүйлөгөн арабтар болгон. Араб тилин өтө жакшы мыкты билишкен. Ошолор түшүнүшкөн. Ла иляха иллаллах деп айтып койсом мен, демек могу бутпарастыгын ташташым керек экен. Могу отко сыйынган, ташка сыйынган баарын ташташым керек экен. Жалгыз Аллахка сыйынышым керек экен деген маанини түшүнүшкөн дагы ошол себептен алар баш тартышты. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам абасы Абу Талиб өлөрүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага келип, "Кел бир сөз айтып кой" деди. "Кул ла иляха иллаллах калиматан ухаджу лака биха индаллах". Сен ла иляха иллаллах деп бир сөз айтып койчу, мен ошону кыямат күнү Аллахтын алдында сага мен шафаат кылууга себеп болсун. Бул ла иляха иллаллахты айткан мусулман деп эметейин дегенде, жанында Абу Жахилдар отуруп алып не деди? "Атаргаба ан миллати Абдул Мутталиб". Сен не Абдул Мутталиб өзүң атаңдын дининен кайтып кетесиңби деди. Алар не мунун маанисин түшүнүштү. Ла иляха иллаллах деп айтса, Абдул Мутталибтин дини баардык булардын дини жана Аллахтан башка сыйынып жүргөн нерселери жараксыз болуп калат. Ошонун баарын четке кагасын деген маанини түшүнүштү дагы. Ошон үчүн айтып атат. Сен эмне Абдул Мутталибтин дининен кайтып кетейин деп атасыңбы? Кантип ата бабаңдын дининен кайтып кетесиң деди. Демек, ла иляха иллаллахтын туура маанисинде Аллахтан башка сыйынууга эч бир татыктуу зат жок деген маани. Ушул туура мааниси.